Дүйнөгө белгилүү сааттардын катарын Лондондогу Гринвич саатын айтсак болот. Анткени башка өлкөлөрдөгү механикалык жана башка жолдор менен иштеген сааттар так ушул механикалык убакыт көрсөткүчтү карап такталат. Бул саат дүйнөгө таанымал болгон Биг Бен саатынан 7 жыл мурда 1852-жылы Лондондогу Гринвич районунда Королдук обсерваториянын дарбазасында курулган. Ошол убакыттагы белгилүү саат уста Чарльз Шепард тарабынан жөнөкөй темирден жана 92 сантиметрди гана түзгөн чоңдукта жасалат. Гринвич саатынан соң Лондондо 1859-жылы дүйнөгө атагы чыккан Биг Бен сааты курулуп өтөт. Анын жаралуусуна бийлик өтө чоң маани берип, шаардын көркүн ача турган эл сүйгөн маяк сыяктуу чокуга айланыш керек болчу. Ошентип Биг Бен эл күткөн дүйнөгө атагы чыккан саатка айланат. Дүйнөдөгү эң байыркы сааттардын катарын Москванын Кремлиндеги жайгашкан толук механикалык жебелүү саатты айтсак болот. Ал 15-кылымдын ортолугунда орнотулуп, ушул убакытка чейин көп жолу реставрацияланган. Борбор шаарыбыз Бишкекте жайгашкан Кыргызстандагы эң чоң саатты баарыбыз эле билсек керек. Ал мамлекеттик Кыргыз-Телеком имаратынын бир бөлүгү болуп турат. 1984-жылдын сентябрь айында атайын шаардын көркүн ачуу максатында өкмөттүн буйругу менен курулган. Мунаранын башындагы механикалык саат союздук достукту билдирип, Армения ССРынын Ереван шаарында өндүрүштүк бирикмеде атайын Кыргыз ССРынын борбору ошол убакыттагы Фрунзе шаарына даярдалып белекке берилет.